Коомчулукта шайлоодон кийин дагы жүрүштөрдү баштап, митинг уюштурабыз деп башка кызыкчылыкты көздөгөн саясатчылар тууралуу учкай кептер тарады. Бирок мындай көрүнүштөрдөн карапайым калкты сактоо үчүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев болгон күч-аракетти жумшап, мыйзамдуулук тыкыр көзөмөлдөрүн белгиледи. Эл каалаган адам президент болот деген ойдобуз. Ал эми 10 январдан кийин кайсыл бир күчтөр ошол элди чогултуп, анан кийин каким-то образом ушу элге мындай бир бийликти алып алабыз, же бир коомчулукка кандай бир чоң бир резонанс жараткан митингдер жасайбыз деген ойлор бар экен. Митинг жасоо ар бир адамдын өзүнүн эрки. Бирок коомдук тартипти бузганга биз жол бербейбиз. Так, жол бербейбиз. Эгерде кайсыл бир кандидаттар, биз ал кандидаттарды билебиз кимдер экенин. Алардын кантип иш кылып атканынан бери билебиз. Алардын кайсыл жерде ким менен кантип сүйлөшүп, ушул мамлекеттик жанагы эртең 10 январдан кийин 11 январга күч токтоп атканынан бери билебиз. Так, бирок урматтуу эл журт, мен ойлойм андай нерсеге алар барбаш керек жана бара албайт. Эгерде алар 1000 адам чыгарса, 2000 адам чыгарса, 10.000 адам чыгарса, миллиондогон адамдар келип, аларды өз ордуна коюп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлоймун, мындай нерселерге биз барбайбыз, жанага биз жол бербейбиз деген ойдобуз. Эл бир жолу элге мүмкүнчүлүк береличи, элге бир мүмкүнчүлүк берели, эл өзүнүн президентин тандап алсын. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого атсалышкан талапкерлер даярдыктар менен элек кыргыз эли шайлоону тынч өткөрүп алсак деген тилекте жүргөнү ырас. Кайрадан төңкөрүш жасоону пландагандар элдин кыжырына тийбеши керектигин серепчилер айтышат. Азыр кыргыз эли чогуу болгон жерде дагы, жолугушуу болгон жерде дагы, дебатта дагы, дасторконун үстүндө үй бүлөсү менен тамак ичсе дагы шайлообуз тынч өтсүн. Шайлообуз тынч өтсүн. Элибизде тынччылык болсун деп бата тилеп атат. Айрым жанагы буга карама каршы бут тоскондордун бардыгы элдерди үркүтүп, коркутуп, шайлоо өткөндөн кийин биз митингге чыгабыз дегендей, биз акция уюштурабыз, биз тигиндей мындай кылабыз деп өз ойлорун ачыктан ачып айтып, попузалоо ишин жүргүзүп атат. Жок. Аларга мен айтып коюшум керек. Кыргыз эли аны колдобойт. Ошолор ошо көчөгө чыга турган болсо, эч ким аларды ээрчибейт. Ал эми ошол 20-30 адамдын өз алдынча келип алып туруп, көрүнгөн жерге барып туруп, ушак сөздөрдү айтып, бирөөлөр жаман аттыгып, бирөөлөр каралаганы бул өтпөйт. Мен ошолорго айтар элем, алар ора болбосун. Биякта кыргыз элинин ой пикири билинип калды. Кыргыз эли ошондор чыга турган болсо, кыргыз эли өзү тыят аларды. Күч структураларындагы, органында башканда кереги жок, кыргыз эли өзү тыят. Өз тыйганы кайсы? Өз тыйганы ээрчибей койсо, келсин өздөрү. Айта турган жообуз даяр биздин. Өздөрү чыга турган болсо. Ал эми карапайым аларды ээрчибейт. Шайлоодон кийин көтөрүлүп, калкты дүрбөткөндөрдү эл душмандары деп аташ керек. Мындай пикирин саясий серепчи Калмамат Тагаев билдирди. Ошондой эле ал эл бузарлардан кутулууну айтып, элге тынчтык керектигин кошумчалады. Түз айтпаса дагы кыйыр айтышып атпайбы? Биз мындан да кылып беребиз, көтөрүлүш чыгарабыз, элди чогултабыз, митинг Канат Исаевтар мирный митинг кылабыз деп Сооронкулов өлкө. Мирный митингке кылып не кылып алышат эле? Кайсы ким барат азыр? Алардын аркасынан ким ээрчийт? Акча бергенин көрүп калса элдердин азыр көзү бир көз, эки көз эмес, төртөө болгон. Акча берип чакырып атат. Мынандай десе, ошо кайра ошондой болуп чакырып туруп, ошогон отморозкелерден кутулуш үчүн майли чыгарып туруп, карматып туруп, каматып ташташ керек. Кичине болсо дагы бир жыл, 2 жыл, 3 жыл болсо дагы бир спокойный өзүнүн нугунда жашай турган убакыт келди десе, дагы ар нерсени чыгарып атышат. Ошондуктан буларды элдин душмандары. Өзү действительно айтканда эле өзү менин оюма койсо ушулардын эл душмандары деп бардыгын аттырып таштайт болчумун. Буларды дагы чыгарып, кайсы бир жерлерге митинг, жол болсо забастовка кылабыз десе, эл душмандары деп отургузуш керек. Ошондо кутулбасак булардан кутула албайбыз. Мына Текебаевди, Кууловду ошолордун ичине кошуш керек. Кул болуп же жок болуп кетпеди, теке болуп же бирөө союп таштабады. Ушулар бардыгын иштин кулисами туруп алып ар нерсени уюштуруп аткан ушулар да. Ошондуктан
уюштурган күндө дагы эл аларга ишенбейт. Мен элге кайрылат элем, алардын айткандары эч качан болбойт, пландар ишке ашпайт да. Эч кандай митинг дагы болбойт, эл дагы чогулбайт. Бардыгы жеткиликтүү, жакшылыктуу эле болот. Ал эми саясатчы Темирбек Асанбековдун айтымында эл дагы төңкөрүлүшкө чыга албайт. Анткени мамлекеттин социалдык экономикалык абалы оор болуп тургандыктан көтөрүлүштүн болуп кетүүсүнө эч ким жол бербейт. Андай топ жарата алышпайт. Ачык айтайын. Мисалы үчүн ошо 5-октябрь күнү бир саясатчы үчүн барган жок дейли. Ошо адилетсиздик үчүн ошо шайлоо таза өтсүн, ошо элдин каалоо тилеги мындай жалпы адилеттүүлүк орносун деген багытта гана бириккен. Анан экинчи маселе, биз ошо биригип атканда өзүңөр билгендей аты чыгып жүргөн көп жылдан бери парламентке келип жүргөн партиялардын жетекчилери келсе ээрчибейт болчу. Биз ошол бийлик системасына аралашпаган, ошо алар менен карым катнашка барбаган, чыныгы коомдун арасынан чыгып аткан уюмдардын башын бириктирип туруп, анын өзүбүздүн жана коомдук таза жүзүбүз менен көргөндө гана эл ээрчип кетти. А эгерде эски мурдагы системага аралашып, багы элге аброй кетип калган саясатчылар баштаса, 5-октябрь күнүндө ошондой тополоң болбойт болчу. Азыркы күнү саясий аренага чыгып аткан адамдар жеке өзүнүн бир кандай бир сындоосу менен элди бир тополоңго алып барам десе, бул жокко чыга турган нерсе. Биз дагы жол бербейбиз. Анткени мамлекет дагы бир жолку тополоңго чыдабайт. Социалдык экономикалык абал өтө оор. Бул таптакыр акылсыздык болот. Ошон үчүн андай тополоң болбойт. Андай тополоңго коом да, биз да жол бербейбиз. Эскерте кетсек, 10 январь күнү мөөнөтүнөн мурда Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо болуп өтөт. Ошол эле күнү мамлекеттин башкаруу формасын аныктаган референдум да өтөт. Акылай Карабаева, Турсуналы Нуралиев, Регион.